Сіздерге бойын bir көрсетіп өтейін. Жерден қойып тарттық. 1.72 екен, ha? Болды. Ассалаумағалейкум, қадырман көрушілер. Мистер Кейдж каналының қаттаушылары. 28 ноябрь 2022 жыл Жалал-Абад облысы Базарқорған Нокен айына келді. Бұл жерде сіздерге көрсетуші сатыла тұрған аттар бар екен. Мынау ошол аттардан сіздерге маалымат беріп көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу олтуруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Азыр эми биринчи атыбыз даяр болуп чыкты. Азыр эки башты көрсөтөбүз, эки баш ат чыгат экен. Биринчи аттан сиздерге маалыматты берип баштайбыз. Сатуучубуз жаныбызда. Айтыңызчы. Саламун алейкум. Бул 2 жаш. Эми жазга 3 жаш болот да. Азыр аңгилчан энесин атасын көрүп, аны алдырганбыз. Жазында алынган өзү. Бирок жакында келди. Аякта мингизип, кичине жакта кичине кайнелерим бар эле. Неме алып келип дагы өзүбүз күндө минип, кичине багып өрбөй. Анан айла жок эле. Өзүң билесиң, кичине кабарым бар, атты жакшы көрөм. Эми буну бир парвариштеп ат кылганга да 3 жыл убакыт бар экен да. Кичине муктаждыктар бар эле. Ошонго сатууга туура келип жатат. Чыгардым, бирок сатууга дагы ушундай шарт менен чыгарам. Пулуна чыкса сатам, пулуна чыкпаса кала берет. Кудай кааласа дагы башка аттар кетип калат. Сатайын айткан болот да. Аттан келечеги барат. Жанар. Жакыныраак алып кетишин көрсөтүп коелучу. Кайсыл жакта минилип үйрөтүлүп атат азыр? Бу жерде минип үйрөтүп атат. Келгенде үйрөттүңүздөр, э? Бу жерде күндө бир маал минип. Бою башы өтө бий экен жаныбардык, э? Az tartıkla çıkarıp olsun da. Но мурдун учунда сөлдөр чыгып турга, бул кетет болуш керек, а? Эч кандай азы сулары жок экен. Азы кайсы мындай 2 жаш. Жазга буйрса бышты болуп калат экен, а? Ооба, жазга. Алдыңкы тиштерин эми сүргөн экен да. Ооба. Болот, жакшы. Сындары аябай сон, кеп жок экен сындарында. Жануарда мына көкүрөктөрүн, булчуңдары өзүнчө бир жанагындай накачанный болуп турат экен да. Бул така болгон экен, бул жакта така болдубу же? Жок, ошол жакта. Ошол жакта така болуп келди, э? Такасын көрсөтүп, тегиздилигинде. Жануар жоош эле экен, э? Мына ошол жактын такасы экен. Билинип турат. Жакшы. Эми бир-эки бастыралчы, баскандарынан көрүп, мүмкүн болсо чаап көрөлү. Арткы санеттерди көрүңүздөр. 2 жашар кунам болгону. Бул дагы өсүп чоңое турган болсо, жоноро турган болсо, өтө бир чоң аттардан болот болуш керек. Наржаптан апар бир кой берип коесуңбу? Бастыктары жакшы. Туяктарынан байкаңыздар. Эч кандай аксаган жерлерин көрбөй турабыз. Өзүңүздөр көрүп билген болсоңуздар, байкасаңыздар, айтсаңыздар болот. Чуркаган өтө каттуу экен. Араак бар, берака кой берип койгон. Гүлөнгүнчө дагы неме болуп келет. Камчы жок. Жанарына камчысыз чуркап жатат. Токтогондору да жакшы экен. Демек жакшы тарбия берип жатат экен. Бул агаларыбыз өзү улактарды чабып, көптөгөн аттарды тарбия кылып, көптөгөн аттарды минип жүрөт десек дагы чагылышпайбыз. Ошондуктан мына ошол өспүрүмдү силерге жаккан болсо, өзүңүздөр жакындан келип көрүңүздөр. Эми бунун баасын айтыңызчы, канча деп турасыз баасын? Баасы сурай берет, ошо. Пулга толгон баага болсо, шарт барака кылабыз. Келишим баа болобу бул жагы? Болот, ооба. Бир орто бир баасын айтып койсоңуз жакшы болот эле. Биздин көрүүчүлөргө балким алыстан келет. Эми чала берет алыстан келгендер да. Ошо баягы алып калсам бу деген ниет бар эле да өзүчө. Ошонун баасына чыкса 2-3 жыл күтпөй сата берейин деген ойдо.
Демек кимге жакса өздөрү чалып байланышып Байланышып келишет деңиз э. келишет, ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, уктуңуздар, көрдүңүздөр, ат жаккан болсо өзүңүздөр жакындан келип көрүп сүйлөшүп алсаңыздар болот. Баасы келишим баада болду. Биринчи аттан сиздерге маалымат бердик, эми экинчи атты көрөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Экинчисин алып чыгабыз. Сиздерге мына боюн көрсөтүп жатабыз. Жерден койдук. 1, 51, 52, 53, 54 экен. Жок. 55, 56, 57, 58, 59. 58 экен да. 1.58 таза десек болот экен, э? Ооба, кигиз койдум эми. Таза. 1.58. Урматтуу көрүүчүлөр, мына эми сиздерге көрсөтүүчү экинчи атыбыз дагы даяр болуп чыкты. Бул атыбыз эми өзүбүздүн кыргыз жылкылардан годойм бул, э? Ооба, кыргыз жылкы бул ачыда гәр деген аттын уругунан. Улагы мунун тамай. Ошондой уруктаа болгонбу, э? Ооба, гәр деген урук бар ачыда. Алар дагы улактарда жакшы жарап жүргөнбү? Ооба, жакшы. Бул дагы жакшы жарайт. Улагында видеолор бар. Ошо интернеттерде дагы жүрөт. Аны өзүбүздө дагы бар экен, жок экен. Бул азыр канча жашта экен? Өзүнүн аты. 2 асы. 5 жашар, э? Муну Муну өзүңүздөр чабып атасыздарбы же балбандар чабып атабыз? Өзүңүздөр чабып атасыз? Үстүндөгү палуан атасы эми чабат. Улактарда кандай жетишкен сорундары? Улактарды эми майда чүйдө сорундар да, чоң сорун таштап аркы берки дебейин. Бирок ошол чоң сорундарга болгондо эми ошо чоң палуандардын алдында жардам берип, ошолордун алдында турат да. Эми булар азыркы балдар жаш да. Демек, уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кысача маалыматын берип айттык. Эми сиздерге жакындан бир көрсөтөлү. Өтө жакшы деген аттардын уруктарынан экен. Бул өзү дагы кабагынан көрүп, билип, байкап турсаңыздар болот. Атты түшүнгөндөр, атты билгендер кабактарынан байкайт болуш керек. Сындары дагы жакшы экен. Негизи бул кыргыз жылкыларга өтө бойдун деле кереги жок да. Ушундай бой менен эле көптөгөн бир ийгиликтерге жетишип жүрөт да. Азыр чоң 1.70 аттарга туруштук берген аттардан да мына ушулар. Чоң жыйындарда да жүргөндөр ушулар. Жазы менен бактык. Ден соолуктары кандай? Үйгө келип кана көрүп атсың, биринчи немеде турду. Жеп ичкендери жайында, жакшы. Немени эми сууту даяр кылып коет аттычы. Эми баягы эле илгеркилер айтып коет го, сынчылар. Ат чуркабай, тап чуркайт. Эми тауну алып алган адам чапса любой улакка гарантия. Баасы деле андай бийик эмес. Ошо баасына 2 барабар аттардын алдында жарабаса кайтып алып келип бере берет вазылаты менен. Жануар өзү да узун экен, э? Узундугу өтө сонун экен. Узун. Курчтугу жакшы экен аттын, көрүп турасыздар. Муну үйүргө коюп көрбөдүңүзбү? Жок, үйүргө коюлбады. Бирок субайларда жүргөн да, мындай желеде жүргөн эмес, субайда жүргөн. Жаңасы пыштылыгында жүргөн. Кол бала ат. Демек, тоо ташка, ысык сууга пышкан кыргыз жылкыларды сиздерге көрсөтүп жатабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Эми мунун баасын билеличи, баасын канча дейсиз? Баасын $5000. Долларга 5000 атасы. Ошол $10,000 алган аттарды чуркабаса алып келип бере берет. Жарабасачы. Ар кандай келе, бизде чоң улакпы, кичинекей улакпы, мындай артка кайтмай немеси жок. Чабылып жүрөт. Ат жарабаса кайра алып келип берсе болот деңиз, э? Берсе боло берет, ооба. Уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы да өтө жөндүү баада болду. Мына ушундай улактын аттарын көрүп, билип жүрөбүз азыркы убактарда. Сиздерге жаккан болсо өзүңүздөр келип көрүңүздөр. Ушул эки атты көрсөтөбүз, э? Ооба, бир кой берип койсунбу? Бир кой берип коелу. Ат табында деп калдыңыз, чуркаганда бир көрөлү. Биздин көрүүчүлөр, алыста көрүүчүлөрүбүз бар, ошолорго дагы. Казакстан аркага деп атышат го. Эми бизде аркага десе эле бизде неме кыла беребиз го, арданычы. Алдыга эми бара берет, булар эми айда чоң аттар менен. Ар кандай жыйынга салса боло берет, э? Жануар чуркагандары өтө зор экен. Токтогондору да жакшы экен. Демек, тарбиялары баары жайында экен. Атты алат экенсиздер, ушул мазасын чыгарып чапсаңыздар болот экен да. Чабам деген адам алса жыргап чабат да. Дагы жаш атчы. 7 жыл, 8 жыл чаба берет багып.
Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейдж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.